Саламатсыздарбы? Дүйнөдө болуп жаткан соңку эл аралык жаңылыктар топтоо менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Америка Кошмо Штаттарынын аскердик аба күчтөрүнүн учактары Түркмөнстанда байкалды. Так кайсы аэродромго конгону расмий түрдө жарыяланган жок. Түркмөнстандын да, АКШнын да бийлиги бул маалыматка комментарий бере элек. Мындай маалыматты Bright Өзбекстан эл аралык саясий экономикалык журналы жазып чыкты. Учууларды көзөмөлдөгөн кызматтардын маалыматына караганда, өлкө аймагына АКШнын аскердик аба күчтөрүнө таандык C-17A Globemaster 3 жана MC-130 Super Hercules үлгүсүндөгү учактар конушу мүмкүн. Өзгөчө көңүлдүү MC-130 учагынын пайда болушу бурду. Бул учак адатта атайын багыттагы күчтөрдү ташуу, жашыруун жана түнкү операцияларды жүргүзүү, тик учактарды абада май менен камсыз кылуу, ошондой эле стандарттуу эмес учуп конуу миссияларын аткаруу үчүн колдонулат. Түркмөнстан Тегерандан бул жол менен 300 чакырым алыстыкта жайгашкандыктан америкалык аскердик авиациянын бул өлкөдө пайда болушу эксперттер тарабынан Иранга жакын аймакта АКШнын аскердик катышуусун күчөтүү мүмкүн деген белги катары бааланууда. Ошол эле учурда учуулардын максаты же миссиянын мүнөзү тууралуу азырынча расмий маалымат жок. Америка Ирандын чабуулунан коргонуу үчүн жакынкы чыгыштагы базаларына керектүү сандагы абадан коргонуу системаларын жайгаштырууну аяктады. Ал арада Израиль АКШга кайрылып, эгерде АКШ Иранга сокку урбаса, Тегерандын ракеталарын Израиль өзү жок кылат деп талап койду. Жакында америкалык кесиптештери менен болгон жолугушууларда Израилдин аскердик кызматкерлери ракета өндүрүүчү жайларды жок кылуу боюнча бир нече пландарды да сунушташты. Бирок Израилдин расмий өкүлдөрү, эгер алар кол салса, АКШ Иранга чектелүү гана сокку урушу мүмкүн. Бул негизги коркунучту жок кылбайт деген кооптонууларын билдиришти. АКШ менен өзөктүк сүйлөшүүлөрдүн ийгиликтүү болушу үчүн Иранга уранды байытууга жол берилиши керек. Бул тууралуу жекшемби күнү Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи маалымдады. Ал билдирүүсүн АКШ менен Ирандын командалары Оманда дипломатияны жандандырууга багытталган кыйыр сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндөн 2 күн өткөндөн кийин жасады. Ирандын тышкы саясаты боюнча конгрессинде сүйлөгөн сөзүндө Аракчи АКШ дипломаттарына сүйлөшүүдөн башка арга жок экенин түшүндүргөнүн айтты. Ал эки тарап тең Иранда уран байытуу боюнча талкууларга көңүл бурушу керектигин, ошол эле учурда байытуу тынчтык максаттарда жүргүзүлүп жатканын жана ал улана берерин кошумчалады. Тегеран АКШнын Иранга жакын жердеги аскер деңиз күчтөрүнүн көбөйүшүнүн жана АКШнын президенти Дональд Трамптын бул комментарийлеринен кийин кол салуу болсо катаал жооп кайтарууга убада берди. Бизде абдан чоң армада флот бар. Аны каалагандай атасаңыз болот. Азыр ал Иранга карай баратат. Ал тургай Венесуэлага жөнөтүлгөндөн да чоңураак. Иран менен АКШ өткөн жылы өзөктүк сүйлөшүүлөрдүн 5 айланпасын өткөрүшкөн. Алар негизинен уранды байытуу боюнча пикир келишпестиктерден улам токтоп калган. Спутниктен тартылган акыркы сүрөттөрдөн өткөн жылдын июнь айында АКШ сокку ургандан кийин Ирандын 2 өзөктүк объектисинде жаңы чатырлар пайда болгонун көрүүгө болот. Тегеран соккулардан кийин уран байытуу ишин токтотконун билдирген. Иран өзүнүн өзөктүк программасы тынчтык максатты гана көздөрүн айтууда. Эки тарап тең Тегерандын өзөктүк программасы боюнча дипломатияны жандандыруу даяр экендигин билдиришти. Бирок Вашингтон Иранда 1979 жылдан бери демонстранттарга карата катуу кысым жасалды деп сүйлөшүүлөрдө Ирандын өз элине жасаган мамилесин камтууну көздөп жатат. Ошондой эле ал Ирандын баллистикалык ракеталарын жана куралдуу топторду колдоо маселесин күн тартибине кошкусу келет. АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Иран ракета программасы тууралуу сүйлөшпөй турганын айткан. Орусияда генерал Алексеевди атууга чектөө Любомир Корба 2025 жылдын август айында Польшанын чалгын кызматтарынын жардамы менен жалданган. Ал Киевдеги ок атуу полигонунда мергенчилик боюнча окуудан өткөн. Башкы штабтын башкы чалгындоо башкармалыгынын башчысынын орун басары генерал-лейтенант Владимир Алексеевди өлтүргөнү үчүн Корбага $30,000 убада кылышкан. Генерал Алексеевди өлтүрүүгө аракет кылган деген шек менен камакка алынган Любомир Корба жана Виктор Васин күнөөлөрүн мойнуна алышты. Bloomberg агенттигинин маалыматы боюнча Индия Орусиядан мунай импорттоону АКШнын айынан дээрлик 2 эсеге кыскартышы мүмкүн. Басылманын маалыматы боюнча соода келишиминин алкагында АКШ Индияга кайрылып, Орусиядан түз жана кыйыр түрдө мунай сатып алууну токтотууну талап кылып, эгерде импорт кайра жанданса, индиялык товарларга бажы алымдарын көбөйтөм деп коркуткан.
Ошондон улам Индиянын көпчүлүк мунай иштетүүчү заводдору жаңы сатып алууларды токтотушкан. Жеткирүүлөрдүн көлөмү күнүнө болжол менен 1,2 миллион баррелден 400-500 миң баррелге чейин төмөндөйт деп күтүлүүдө. Индия бул боюнча комментарий бере элек, бирок мунай булактарын диверсификациялоо ниетин билдирди. Орусиянын Украинага түнкү чабуулдары кеминде 3 адамдын өмүрүн алды. Бул тууралуу Одессанын түштүк порт шаарынын өзгөчө кырдаалдар кызматы жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. Снарядтан 35 жаштагы киши каза болуп, дагы 2 жаракат алган. Өзгөчө кырдаалдар кызматы дрондордун соккусунан кийин бир аялдын жана 10 жаштагы баланын сөөгү табылганын билдирди. Дагы 3 адам жаракат алды. Италияда кышкы Олимпиада оюндарына каршы нааразылык акциялары өтүүдө. Миңдеген адамдар Израилдин мелдешке катышуусуна жана АКШнын иммиграция кызматынын агенттери Америка делегациясына кошулганына нааразычылык билдирүү үчүн көчөлөргө чыгышты. Мындан сырткары Миланда Олимпиада оюндарын жокко чыгарууну талап кылган нааразылык акцияларына жана башаламандыктарга 5000ге чейин адам катышканы маалым болду. Жапониянын биринчи аял премьер-министри Санае Такаити партиясынын мөөнөтүнөн мурда жалпы шайлоодо чоң жеңишке жеткирди. 64 жаштагы Такаити өткөн жылдын октябрь айында партиянын лидерлигин жеңип алгандан кийин кызматка киришип, 4 ай болгондо гана мөөнөтүнөн мурда шайлоо жарыялаган. Ал көпчүлүк добушка ээ боло албаса, кызматтан кетүүгө убада берген. Шайлоо өнөктүк учурунда Такаити азык-түлүккө болгон сатуу салыгын 8%га кыскартууга, жашоо чыгымдарын жеңилдетүү үчүн мамлекеттик чыгымдарды көбөйтүүгө убада берген. Жапония дүйнөдөгү эң ири атомдук электр станциясын кайрадан ишке киргизди. Буга чейин алгачкы аракеттен кийин кичинекей мүчүлүштүк чыгып, тез арада токтотулган болчу. Январь айында болгон мүчүлүштүк 2011 жылдагы Фукушима кырсыгынан берки биринчи кайра ишке киргизүүнү токтотууга мажбур болгон. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын өлкөнүн куралдуу күчтөрүн жаңыртууга жана алдыдагы жылдары анын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө чакырды. Бул тууралуу Түндүк Кореянын мамлекеттик телеканалы билдирди. Ал бул сөздөрдү куралдуу күчтөрдүн негизделгенинин 78 жылдыгын белгилөө учурунда айтты. Мамлекеттик маалымат каражаттары Түндүк Кореянын 9-партиялык съездин февраль айынын аягында Пхеньянда өткөрүүнү пландап жатканын билдиришти. Ар бир 5 жылда бир өткөрүлүүчү съезд өлкөнүн эң ири саясий иш-чараларынын бири болуп саналат жана негизги саясий багыттарды белгилейт. Куткаруу топтору Ливандын түндүгүндөгү Триполи шаарында кулаган имараттын урандыларын аралап аман калгандарды издеп жатышат. Бул трагедия шаарда дагы бир өлүмгө алып келген имараттын кулашынан бир нече жума өткөндөн кийин болду. Мурунку окуядан кийин Ливандын жогорку деңгээлдеги жардам көрсөтүү органынын башчысы Триполидеги 105 имараттын тургундарын коргоо үчүн тезинен эвакуациялоо керек экенин эскертти. Шаар эскирген инфраструктура жана андан ары кулап түшүү коркунучу менен күрөшүп жаткандыктан бийлик этият болууга чакырууда. Elon Musk SpaceX компаниясы эми айда өзүн өзү өнүктүрүүчү шаар курууга басым жасаарын, бул максатка 10 жылга жетпеген убакыттын ичинде жетүүгө болорун айтты. Musk X паракчасына Ай цивилизациясынын келечегин камсыз кылуунун тезирээк жолун сунуштагандыктан артыкчылыктуу багытка айланганын жазган. Ал кошумчалагандай SpaceX дагы эле Марста шаар куруу боюнча көптөн берки дымагын 5-7 жылдын ичинде ишке ашырууну пландап жатат. Масктын комментарийлери Wall Street Journal гезитинин SpaceX компаниясы инвесторлорго Марска учуудан мурун айга миссияларды артыкчылыктуу деп эсептей турганын айткандан кийин айтылды. Кытайдын түндүгүндөгү Харбин шаарында жыл сайын өтүүчү пингвин парады өттү. Бул Харбин Полярленд фестивалынын бир бөлүгүнө айланган түркүн түстүү жүрүш. Куштар парктын кызматкерлеринин коштоосунда атайын маршрут боюнча басып өтүштү. Ал эми айрымдары галстук, бантик жана ал тургай рюкзак тагынып алышкан. Сиздер дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен тааныша алдыңыздар. Саламат болуңуздар.